Республикалык штаб 8-июндан тарта мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган талап алынып салынаарын жар салды. Бирок сөзсүз түрдө илдеттин жайылып кетпеси үчүн санитардык нормалар так аткарылышы, ар бир мечит имамы тартипти өз көзөмөлүнө алышы керек деп тапшырды биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Кийинки жумадан баштап мечиттер иштей баштайт. Ошого даярдык көрүңүздөр. Жерлерде муфтияттын өкүлдөрү кандай иштейт, мечиттердин ишин тартиби кандай болот, ал боюнча муфтият Минздрав менен иштеп чыгат. Минздрав ошону караңыздар, макулбу? Аларга дагы жанагындай алгоритмин түзүп, кандай иш алып барыш керек, ошол боюнча силердин кеп кеңешиңерди берип жазып берсеңиздер, жерлерге өздөрүнүн мечиттеги кызматкерлерине муфтият өзү жеткирет. Ошол боюнча иш алып барыңыздар. Мындан улам учурда мечиттерде залалсыздандыруу иштери жүрүп жатат. Ош шаарынын казысы Убайдилла Ажы Сарыбаев мечиттерге республикалык штаб кандай талаптарды койсо, баары аткарыла тургандыгын билдирди. Бирок жума намаздар мурдагы тартип менен эле окулуп, ошол күнү канча адам ибадат кылгысы келсе, аларга чектөө болбойт. Cuma namazda okulu tertibi eski tertipleri okulat. Bирок buyursa inşallah meçitlerimiz kenen, plaşatkalardagi territoriya kenen, oşon üçün buyursa kanday talaplar koyulsa oşol talapты atkарууга biz dayarбыз inşallah. Ош шаарында жалпы 70-ке жакын мечит бар. Жума күндөрү бир эле мечитке 2000ден 5000ге чейин адам келет. Ар бир мечит имамы өзү көзөмөлдөп, санитардык гигиеналык абалды сактабаса, илдет жайылып кетүүсүнө чоң коркунуч жаралышы ыктымал. Мындан улам милдеттүү түрдө катуу талаптар коюлуп, адамдар ортосунда аралык сакталып, жай намаздарды да өздөрү менен бирге ала жүрүшү керек деп эсептейт Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы. Баягындай өзгөчө жума намаздарында көп чогулуп окуй турган жамаат менен окулган учурларда эгерде баягындай талаптар, шарттар аткарылбай кала турган болсо, анда коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан өзгөчө ошол ар бир мечиттин имамы бул жерде чоң жоопкерчиликти алышка туура келет. Бул убактылуу нерсе. Имамдар ар бир келген жаранды керек болсо эскертүү менен, текшерүү менен жанагындай тазалыкты сактап, ошол жай намазын текшерип киргизиш керек да. Буну ар бир биздин Кыргызстандын жарандары буну мындай туура кабыл алыш керек. Себеп деген азыркы учурдун шарты, талабы мына ушундай болуп атат. Бул Кудай буйрса бул күндөрдөн өтөт. Мына ушул учурдан биз жеңил кутулушубуз үчүн мына ушундай шартты, мына ушундай талаптарды аткарып турууга аргасызбыз. Көзөмөлдү ошол обсервацияда жаткандарга көрсөткөндө балким мындай. Ал эми жарандык активист Улан Канат уулу мечиттерди мындан ары ачпай кармап турууга негиз жок деп эсептейт. Анткени бардык ишканаларга, ишкерлерге, соода саттык жайларга, коомдук унааларга уруксат берилген соң, мечиттерге да адамдар ибадат кылуусуна тыюу салбашы керек. Бирок намаз окулуп жатканда адамдар бири-бирине жанаша туруп окугандыктан дагы да коркунуч бар экендигине кооптонот. Даярдыгы боюнча эми мечиттерде балким ал жерде сөзсүз намаздан мурун адамдар жуунуп келет. Бул бир жагы балким бул плюс жагы болушу мүмкүн. Анан минус жагы адамдар өтө жакын турушат. Ошол жагы бир аз кемчилик катары санасак болот. Бирок негизинен жалпылап алганда эми аргасыздан бул мет. Анткени мындан ары кармап турганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мамлекет деле же болбосо жергиликтүү бийлик деле ошого аргасызданышат да. Анткени адамдар Facebook'тан деле башка социалдык тармактардан көрүп атсаңыздар керек. Андай группаларда жазып атышат. Ошо мечиттерди ачып койсо болбой, бир эле мечиттер калып кетти дегендей талаптар болот да. Ошондуктан эгер мындан ары чозо турган болсо, адамдар балким мындай көбүрөөк бир наразычылык жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан да ачат. Ошол эле учурда республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экендигин айтып, жарандар санитардык гигиеналык нормаларды аткарууга, коомдук жайларда бет кап тагынууга тийиш экендигин эскертти. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.